кайтар дүйнө. Яни эки ашат болобу, башкасы болобу, эмнеси болсо дагы бул жерде Хусановдун атына тарых болуп жазылат. ПСЖга киргизген голдо дал ушундай болгон. Film Goljo Go Productions. Ассаламу алейкум достор. Биз күткөн күн дал ушул Абдукадыр Хусанов бүгүнкү күндө Манчестер Сити сабында. Манчестер Сити деги эле мына ошо Өзбекстан СНГ үчүн Манчестер сабында алгачкы гол жараткан жаш жана тажрыйбалуу футболчу болуп аталды. Албетте, бул жерде эми гол кандай терзе кирди эмес, ким киргизди деген суроо биринчи суроо жаралат. Анткени ал албетте ошо Луистин тепкен тобу Абдукадыр Хусановго рикошет болду, башка болду, азыркы учурда көпчүлүгү талашып атат. Бирок ал эмне балекет болсо дагы, рикошет болобу, башкасы болобу, эмнеси болсо дагы бул жерде дал ошол гол Абдукадыр Хусановдун атына тарых болуп жазылат. Бул бүгүнкү күндөгү жалпы бүгүнкү күндө көптөгөн эле ташат. Бул Абдукадыровго тийип кетти, атайын кылган жок, башка кылган жок, бирок бул баайыр Абдукадыр Хусановго таандык гол. Эгерде эсиңизде болсо, дал ошол Ланста жүргөндө адашпасам акыркы ошол ПСЖга киргизген голдо дал ушундай болгон. Хусанов келген топту тепкен жана өнөктөшүнө тийген абалда ал дарбазага кирген. Бирок ал гол өнөктөшүнө жазылып калган болчу. Бул жерде кайтар дүйнө, яни жаратканын жазмыштан качып кута албайбыз. Жараткан сага мындай бербеген болсо, андан дагы жакшыраагын каалап турат дегенди дагы эске алышыбыз керек. Ошондо биз мисалы кээ бир учурда айтышты, жок бул жерде ПСЖга киргизген гол Хусановго жазылбай калды деди. Бирок бүгүнкү күнгө келип эми Манчестер сабында болгондо дагы дебюттук экинчи оюнда дебюттук голун Манчестер сабында гол киргизип, Манчестерди кийинки этапка алып чыгууга жардам берди. Бул жалпы бүгүнкү күндөгү Кевин Де Брюйне экинчи гол жаратты. Бул жерде айтышыбыз мүмкүн экинчи бөлүмдө чыкты деп. Бирок бул жерде экинчи бөлүмгө чыккандын натыйжасы бүгүнкү күндө мына ушул болду. Анткени эгерде баштапкы мүнөттөр өчө турган болсо, анда бир аз кыйын болуп калмак. Бирок экинчи оюнда оюндун жүрүшүн көрдү, башканы көрдү, атаандаштарды сырттан болсо дагы көзөмөлгө алды дагы, мен тигин ойношум керек экен деп бир аз болсо ой жүгүртүп, оюнга болгон кызыгуусун жана оюн жүрүшүнө кирүүсүн адаптация болдуруп алды. Натыйжада экинчи бөлүмдө түштү жана дароо эле гол киргизди. Анын артынан Кевин Де Брюйне түшүп, ал дагы гол киргизди жана натыйжада 1-2 эсебинде Манчестер Сити кийинки этапка өттү. Бул жерде эми кийинки этапка өткөнүн баары эле билиш керек болчу. Бирок эң кызыктуу жаңылыгы бул дал ошол Абдукадыр Хусановдун киргизген голу. Бүгүнкү күндө жалпы Өзбекстан элин чын жүрөктөн куттуктайбыз жана көрөрмандарын дагы гол менен куттуктап калабыз. Бул алгачкы гол, буюрса дагы мындан дагы көбүрөөк гол күтүп калабыз. Анткени азыркы учурда Пеп Гвардиола жалаң жаштарды алып атат. Мурдагыдай Уолкерлерди башкаларын акырындык менен кетирип атат. Ошол Карло Анчелотти стилинде да. Реал Мадридте мисалы жылы жанып эң мыкты болгон оюнчуны акырындык менен жетке сүрүп кетиришти. Жалаң жаштарды алып, алар дагы акырындык менен бүгүнкү күндө адаптация кылып, мына Реалдын сабына кошуп атат. Жылдыз кылып чыгартат. Манчестер Сити дагы дал ошондой режимге өттү десек дагы туура болот. Пеп Гвардиола мурда Уолкерлерди башкаларын дагы акырын четтен кетирип, эми бүгүнкү күндө жалаң жаштарды алып кетет. Эң кызыктуу жаңылык бул дал ошол Мармош достор. Хусанов менен бирдей эле убакытта келген. Мармош бүгүнкү күндө чабуулчу, бирок ошого карабастан гол же ассист кылган жок. Ошондон мурун бүгүнкү күндө дал ошол Абдукадыр Хусанов гол жаратып өзүнүн атын таблого жаздырды. Бир гана таблого эмес, жалпылай тарыхка мөөр менен басып койду десек дагы туура болот. Жалпы Өзбек элин жана көрөрмандар чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мындан дагы оюндарда ийгиликтер каалап калабыз.